Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен 8 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган теле сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы электр тогунун аракеттери жана багыты. Бүгүнкү сабакта электр тогунун аракеттери менен таанышабыз. Электр тогунун багыты, ток күчү, анын бирдиктери менен таанышабыз. Анда бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула. Электр тогу бул зарядталган бөлүкчөлөрдүн ирээттелген багытталган кыймылы. Зарядталган бөлүкчөлөр өткөргүчтөрдө кыймылдайт. Электр тогунун бар экендигин же жок экендигин биз электр тогунун аракеттеринен байкасак болот экен. Электр тогунун аракеттери токтун жылуулук аракети, магниттик аракети жана химиялык аракети болуп бөлүнөт экен. Мына ушул аракеттердин биринчи токтун жылуулук аракетине токтололук. Токтун жылуулук аракетин биз күндөлүк турмушта көп учурларда байкасак болот. Ток өтүп аткан өткөргүчтөн жылуулук чыгат. Мисалы, электр плитканын ысып чыгышынан, үтүктүн ысышынан, электр ысыткыч куралдардын жылуулукту чыгарышынан, электр лампасынын ысышынан жана ширетүүчү түзүлүштүн ысып чыгышынан байкасак болот экен. Токтун жылуулук аракетине кандай дагы мисалды келтирсек болот. Өткөргүч аркылуу электр ток өткөндө ысып чыгат дедик. Мисалы, электр лампасы аркылуу электр ток өткөндө лампанын спирали ысып, андан жылуулук бөлүнүп чыгат. Эми дагы кандай мисал менен түшүнсөк болот экен. Карагылачы. Штативке темир же болбосо никелин зымын бекитип, анын учтарын ток булагынын терс уюлу менен жана оң уюлу менен туташтыралык дагы ачкыч менен ачып жаап туралык. Ачкычты жапкан учурда электр чынжыры туюкталат дагы өткөргүч боюнча электр тогу агып өтөт. Мына ушул учурда карасаңар, ачкычты жапканда зым ийилип калганын көрүп атасыңар. Ал эми ачкычты ачканда чынжыр ажыраган учурда зым өзүнүн баштапкы абалына келип жатат. Эмне себептен ушундай болду? Электр тогу өтүп аткан учурда өткөргүч ысып чыкты. Өткөргүчтүн ысып чыгышынын себеби эмнеде? Ток булагындагы электр талаасы өткөргүчтөгү электрондорго таасир этет дагы, электрондорду кыймылга келтирип, электрондор агып кыймылдап баштайт. Мына ушул агып бараткан электрондор өткөргүчтүн иондоруна барып урунуп, өзүнүн кинетикалык энергиясын берет. Ошондо өткөргүч ысып чыгат экен. Өткөргүчтүн ысып чыгышын электр лампасынын спиралынан дагы кызарып чыкканынан көрсөк болот. Эгерде өтө ысып кеткен өткөргүчтөн жалын чыгып, өрт чыгып кетиши мүмкүн. Мына ошентип бул ток өтүп аткан өткөргүчтүн ысып чыгышынын мисалдары экен. Эми ток өткөн өткөргүчтүн ысып чыгышын видео тасмадан дагы көрүп көрөлү. Бул токтун жылуулук аракети. Электр батареясын өткөргүчкө туташтыралык. Бул учурда ток булагында электрдик талаа түзүлөт дагы, талаанын таасири астында металл өткөргүчтөгү электрондор кыймылдап электр тогун пайда кылат. Электрондордун кыймылынан электр тогу пайда болот. Канчалык электрондордун саны көп болсо, анда токтун күчү ошончолук көп болот. Электр талаасынын таасири астында зарядтар бир орундан экинчи орунга которулуп, жумуш аткарылат. Аткарылган жумуштун зарядка болгон катышы чыңалуу деп аталат. Эми электрондор кыймылдап баратып, иондорго кагылышат экен дагы, өткөргүч ысып чыгат. Демек, электр тогунун таасири астында өткөргүч ысып чыкты. Эми электр лампасын
батареяга туташтырсак, анда лампочка күйөт. Себеби ток булагындагы электр талаасынын таасири астында өткөргүчтөгү электрондор кыймылга келет, электр чынжыры түзүлүп, электр тогу пайда болот. Мына ошол кыймылдагы электрондор спиральдагы иондорго барып урунат дагы, аларды ысытат экен. Ошондуктан электр лампасынан жылуулук бөлүнүп чыгат. Бул мисалдар токтун жылуулук аракетинин мисалдары экен. Эми токтун химиялык аракети бар экен. Аны кандай тажрыйбадан байкасак болот? Силер электр чынжырынын сүрөтүн көрүп атасыңар. Чынжырда туздуу суу куюлган идиш. Ал идишке 2 электроддор салынган. Ачкыч, аккумулятор, бул ток булагы катары колдонулуп атат, жана электр лампочкасы. Электроддун бирин ток булагынын оң уюлуна, экинчисин ток булагынын терс уюлуна туташтырсак, анда электр лампочкасы күйүп, чынжыр туюкталып, токтун пайда болгонун көрсөтөт. Туздардын кислоталардын эритмеси аркылуу ток өткөндө электроддордо заттардын бөлүнүп чыгуусу бул токтун химиялык аракетинен болот экен. Биз электролиттик идишти алып, ал идишке көк таштын суудагы эритмесин куябыз. Көк таштын суудагы эритмесине 2 электродду салабыз. Электроддун бир учун лампочка аркылуу токтун оң уюлуна туташтырабыз. Ал эми экинчи электродду ток булагынын терс уюлуна туташтырабыз. Мына бул учурда лампочка күйөт дагы, электр чынжыры түзүлүп, чынжырда ток пайда болот. Ток кантип пайда болот? 2 электроддор бири ток булагынын оң уюлуна, экинчиси терс уюлуна туташып жатат. Көк таштын суудагы эритмеси купрум SO4. Мына ушул электроддор аркылуу ток өткөндө химиялык өз ара аракеттешүү пайда болот дагы. Жездин иондору ток булагынын терс уюлуна туташкан катодду көздөй кыймылдайт. Ал эми SO4 иону ток булагынын оң уюлуна туташкан анодду көздөй кыймылдайт. Мына ошентип оң жана терс заряддалган бөлүкчөлөрдүн кыймылынан электр тогу пайда болот. Муну биз токтун химиялык аракети дейбиз. Токтун химиялык аракетин биз лимон менен жүргүзүлгөн тажрыйбадан байкасак болот. Лимонду алып, ага темир мыкты жана жез тыйынды матырып киргизели. Киргизип туруп, мультиметрге туташтыралык. Анда мультиметрдин көрсөтүүсү токтун пайда болгонун көрсөтүп атат. Лимонду диод лампасына туташтырганда, диод лампасы күйүп атат. Лимондо электр тогу пайда болду. Электрондор агып электр тогун пайда кылды. Эгерде биз аны диод лампасына туташтырсак, анда анын күйгөнүнөн дагы байкасак болот экен. 2 лимонду кошкон учурда анда мультиметрдин көрсөтүүсү токтун чоңойгондугун көрсөтөт. Эгерде 4 лимонду кошуп тажрыйба жасай турган болсок, анда чыңалуунун дагы көбөйгөндүгүн байкасак болот экен. Бул учурда чыңалуу 3,5 вольтко барабар болгонун көрүп атабыз. Мынакей диод лампасынын дагы күйүп токтун пайда болуп атканын көрүп атабыз. Бул учурда лимон ток булагы болуп калды. Лимонго 2 түрдүү темирди киргизгенде түрдүү металлдар менен лимон кислотасынын өз ара аракеттешүүсүнөн ток пайда болду. Муну биз токтун химиялык аракети деп эсептейбиз. Демек,
Токтун химиялык аракетинен карагыла 3,12 вольт деген чыңалуу пайда болду. Андан кийин токтун магниттик аракетинен дагы токтун бар экендигин байкасак болот экен. Токтун магниттик аракетин кандай тажрыйбадан байкасак болот? Мынакей силер ток булагына туташкан мыкка оролгон өткөргүчтү көрүп атасыңар. Ачкыч жабылганда мык өзүнө скрепканы тартып алып атат. Ал эми ачкычты ажыратып койгондо, ток булагынан ажыраткан учурда анда скрепка түшүп кетип атат. Мындан биз токтун магниттик аракетин байкасак болот экен. Токтун магниттик аракетин дагы бир тажрыйбадан байкап көрөлү. Аны видео тасмадан көргүлө. Токтун магниттик аракети. Биз муну коңгуроолордон байкасак болот экен, токтун магниттик аракетин. Ток өтүп аткан өткөргүчтүн айланасында магниттик талаа пайда болот дагы, магнит темирди өзүнө тартып, коңгуроонун иштешин жөнгө салат экен. Бул электромагниттик талаанын таасири астында болуп атат. Ганс Христиан Эрстед деген окумуштуу токтун магниттик аракетин өзүнүн төмөндөгүдөй тажрыйбасында аныктаган. Ал компасты алган. Компастын жанына ток өтүп аткан өткөргүчтү жайгаштырган. Өткөргүч батареяга туташтырылган. Качан чынжыр туюкталганда лампа күйөт, электр чынжырында ток агып атканда ток өтүп аткан өткөргүчтүн айланасында магниттик талаа пайда болот дагы, магниттик талаанын таасири компаска аракет этип, компастын жебесин кыймылга келтирет. Ал эми бул тажрыйбада өткөргүч мыкка оролгон. Ал өткөргүчтүн бир учун батареянын оң уюлуна, экинчи учу терс уюлуна туташкан. Биз токко туташтыра элек кезде өткөргүч оролгон мыкты скрепкага жакындатсак, скрепка мыкка тартылбайт. Ал эми ушул өткөргүчтү батареяга туташтырып туруп, скрепкага жакындаткан учурда скрепканы өзүнө тартып алат. Себеби ток өтүп аткан өткөргүчтүн айланасында магниттик талаа пайда болот дагы, магниттик талаанын таасири скрепкага тийип, аны өзүнө тартат экен. Мындан биз токтун магниттик аракетин байкасак болот экен. Электр тогу туюк чынжырда пайда болот. Мисалы, батареяга лампочканы ачкыч аркылуу туташтырсак, туюк чынжыр түзүлөт. Ачкычты ачып койсок, чынжыр туюкталбайт дагы, электр тогу агып өтпөйт экен. Качан гана чынжыр туюкталганда электр тогу пайда болот. Ушул учурда байкасаңар, электрондор ток булагынын терс уюлунан чыгып, оң уюлун көздөй кыймылга келип, электр тогун пайда кылып атат. Электр тогунун пайда болушу менен лампочка күйүп атат. Бул электр чынжырынын схемасы оң жакта көрсөтүлүп атат. Ток булагы, лампочка жана ачкыч. Токтун багыты ток булагынын оң уюлунан чыгып, терс уюлун көздөй багытталат деген шарттуу кабыл алуунун негизинде ушундай болот экен. Демек, токтун багыты ток булагынын оң уюлунан чыгып, терс уюлун көздөй багытталат деп шарттуу түрдө кабыл алынган. Чындыгында электрондор ток булагынын терс уюлунан оң уюлун көздөй багытталып кыймылдашат экен. Турактуу токтун багыты ток булагынын оң уюлунан терс уюлун көздөй багытталат. Ал эми электрондордун багыты ток булагынын терс уюлунан оң уюлун көздөй багытталып кыймылдайт. Электрондордун багыты ток булагынын терс уюлунан чыккан себеби терс заряд менен терс заряд түртүлүшөт дагы, терс уюлунан оң уюлун көздөй багытталып кыймылдайт. Токтун аракетинин даражасы ток күчү деген чоңдук менен мүнөздөлөт.
ток күчү деген эмне? Өткөргүчтүн туурасынан кесилиши аркылуу 1 секунд ичинде өткөн электр заряды чынжырдагы ток күчүн аныктайт. Ток күчүн I барабар Q бөлүнгөн T деген формула менен аныктайбыз. I ток күчү, Q заряд, T убакыт. Эгерде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу агып аткан заряддын саны канчалык көп болсо, анда токтун күчү ошончолук чоң болот. Эми заряддын чоңдугун тапсак, Q барабар I көбөйтүлгөн T. Өткөргүчтү алалык. Өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу агып аткан электр зарядынын саны Q десек, аны ошо заряд агып өткөн убакытка бөлсөк, токтун күчү келип чыгат экен. Токтун күчүнүн бирдигин ампер деп алганбыз. Ампер Андре Маре ампер деген француз физигинин намынан коюлган. 1 ампер 1 кулон бөлүнгөн 1 секундага барабар. 1 кулон барабар 1 ампер көбөйтүлгөн 1 секундага барабар. 1 ампер бул Си системасындагы негизги бирдиги, ал эми андан башка жардамчы бирдиктер 1 миллиампер, ал 0,1 амперге барабар. 1 микроампер 0,1 ампер, 1 килоампер 1000 амперге барабар. Эми ошол ток күчүнө төмөнкү мисалды иштейли. Электр лампочкасынын зымы аркылуу 1 минутада 24 кулон электр заряды өтөт. Ток күчүн аныктагыла. Берилди. 1 минутада убакыт берилиптир. Т барабар 1 минута, ал 60 секундага барабар. Ушул убакытта агып өткөн заряддын саны 24 кулон экен. Ток күчүн тапкыла дейт. I барабар суроо. Чыгаруу. I барабар Q бөлүнгөн T деген формуланы коюп, токтун күчүн чыгарабыз. Анда I барабар Q 24 кулон бөлү T убакыт 60 секунда барабар 0,4 ампер. Жообу 0,4 ампер. Эми төмөнкү суроо менен биз бышыктап алалы. Электр тогунун багыты ток булагынын кайсы уюлунан каякты көздөй багытталат? А. Оң уюлунан терс уюлун көздөй багытталат. Б. Терс уюлунан оң уюлун көздөй багытталат деген. Жооптун кайсынысы туура? Биринчи Асы, экинчи Бсы. Биз айттык, электр тогунун багыты ток булагынын оң уюлунан терс уюлун көздөй багытталат деген Асы туура экен. Ток күчүнүн бирдиги кайсы? А. Ньютон, Б. Кулон, В. Ампер, Г. Джоуль. Ток күчүнүн бирдиги 1 ампер экен. Металл өткөргүч аркылуу ток өткөндө ысып чыгышы электр тогунун кайсы аракетине негизделген? А. Жылуулук аракетине, химиялык, магниттик жана электромагниттик аракетине негизделген. Металл өткөргүч аркылуу ток өткөндө ысып чыгышы электр тогунун жылуулук аракетине негизделген экен. Эми бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн силер менен электр тогунун аракеттери менен тааныштык. Алар жылуулук, магниттик жана химиялык аракет экен. Электр тогунун багыты ток булагынын оң уюлунан терс уюлун көздөй багытталат экен. Ток күчү деген чоңдукту жана ал чоңдуктун бирдиги менен тааныштык. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.